Тереңге жүктөлгөн пас. Гүлжигит Бөрүбаев топто токтотту, узатылган сокку, бирок тамай эмес. Дордой командасына келген, жана Дордой менен быйылкы сезонду дагы ийгиликтүү жыйынтыктагы бел байлайт. Өзүңүздөр билгендей, ушул азыр бул чыгарып берүүдөн эслешөбүз. Мамыралиевдин чыгарган пасы, андан ары сокку гол. Мыкты баштаган, андан кийин команда каганат болундойн көп ойногон калды. Азыр Абдулбари топ менен бара жатат, сокку жолдойбу жана Шаллаевдин ышкырыгы жаңырган жок. Өтө керемет, анткени оюндун ыргагы дагы көпкө токтобойт. Азыр болсо Рустамов Мамыралиевке карады. Мамыралиев Турсуналь Рустамовдун өзүнө калтырган пас. Гүлжигит Бөрүбаев Таловичке ой-ой-ой. Ойду бүгүн жаңылышпасам ушул негизги беттеш болгон Абдышата менен Невчиге барды болуш керек. Жакынкы 9 жана Шариповдон кубаты чыккан жок. Ошол жерден Темирболот Тапаевна каршы чабуул баштаган жана Тапаев Данин Таловичке, Талович Тапаевка, Рустамовка, Рустамов пас. Шамшиев алда канча Шамшиевден топ алыска кетип калды да өтө бир кооптуу чыгарып берүү, бирок Дордойдун оюнчулары кандай гана атаандашын жүрүшү анын бардыгын токтотууга жетишүүдө. Тапаевдин ылдамдыгы, сокку жолдоnuш керек, сокку бар, гол. Темирболот чабуулду мыктылантууга мүмкүн болбой дагы турат. Иса алыстан жолдогон сокку түз эле Чомоевдин колуна. Султан Чомоев өтө бир кубаттуу келбей. Муралим Ахмедов өтө керемет жерден топту ачылып сурады. Пас Бөрүбаевка, Бөрүбаевдин соккусу жана дарбазадан Бөрүбаевдин соккусу бул жерден чыгарууну жасайт. Азырынча белгисиз, балким жок, Мишен көзү эле калтырган. Алыскы бурчка жолдонгон сокку жана мынтип байкайбыз. Адил Кадыржанов өткөн сезондо алгадагы мыктылардын бири болгон Кадыржановдун соккусу дарбазадан алда. Темирболот Тапаевден абага кайсыл деңгээлде ашыгат болуш керек, анткени өткөн сезондо алгада басым ушул өзүнүн мыктылыгын далилдөгөн бар күчүн ортого салат. Азыр болсо Марковичтики көзү узатылган пас, сокку баш менен жана экинчи кабаттагы мыкты пасына дагы чоң бир басымды жасаган. Алексей Лобов алыскы бурчка Таловичке жана биз бирок топ тартылган Кадыржанов Муралим Ахмедовка, оңгонаттан болсо Мирослав Маркович жакшы пас чыгарып бере алды. Ахмедовдун соккусу жана дарбазачы алгач топту чыгарган учур алдыга. Таловичке Муралим Ахмедовдун топтун токтотпой туруп сокку жолдогон Жанов оңгонатка Мирослав Марковичке, Таловичтин соккусу. Экинчи кабаттан мыктылыгын көрсөтөт. Ал эми бул Данин Талович топту Муралим Ахмедовка, Мирослав Маркович жана топко бул абалдан эмнен чыгарат. Дациевке калтырылган пас. Дациев Айпаянчанын ичинде сокку жана жакынкы